Ниет кылып жүргөндөргө ушул видеону максимально репост кылып койгула достор. Бул сарай негизи көбүнчө эки типте болуп атат го, билесиңер. Бири двухэтажный, бири ангарный достор. Бул ангарный экен. Үстү кадимгидей эле достор жылууланган пенопласт менен, таштамайлары жаңы тактадан салынган, пескоблок менен кыналган достор. Ички короосу кадимгидей эле профилден жасалган. Мына келсин. Профилдин ценниктерден менен турат. Бул дегени сарай масло деген сөз. Асты стяжка достор, контейнер жемкана. Бул жакта вытяжкалары бар. Вытяжкаларын көр, тартып кой, крупный план менен. Аквадан достор, аквадан сонун кылып туруп айнектерин чыгарып койгон, плюс дагы дополнительный вытяжкалары менен. Анан бул жакта достор короосунун акурлардын расположениясы достор. Акурлардын ортосу 1-2 метр экен толук. Бул жакка портер дагы, лабо да кирет. Бирок алардын киришинин кажети жок. Немелер? Мына карасаң. Мынаны не деп коет? Оцинковка. Эң кымбат оцинковкадан акур жасаткан достор. Бул жерге плюс защита рейкаларды койгон. Трубалар эң кымбаттан достор. Эси темирмен иштелат окшойт жото. Бул сарай канча ичи? Болду. Жигиттер, мына сарайдын ичин азыр мен мындай эле жүр эсептеп берейинчи. Зерикпей. Азыр расход несинен сурайбыз. Общий ички ширинасы бисмилла. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ширинасы 12 достор. Турасы bir 30 бар го дейм, 30 бар го дейм достор. Анан 1, 2, 3, 4, 5 блок. А, Б, Г, Д блок достор мынакей. 5 блок. Бул жерге козулары, кочкорлору, маткалары, больнойлору, анан карантиндегилер болуп өтө сонун. Ушундай кыналгандагы, анан мына эшикти достор баа бергиле эшикке. Эшик өзүнчө чостой жигиттер. Эшикти мыкты кылып жаап коесуңар. Анан биягы, мыягы бөлөк. Бияк шапада жигиттер. Сонун болуп навес. Мынакей. Бул жакта достор летний варианты жазда же кышта деле күн жедиргенге бул жакка камайт экен достор. Биягы деле VIP сарайчик. Мына биякта өзүбүздүн жайдары бизге окшогондор жүрөт. Мынакей союшка. Родильный комната. Роддом бе? Роддом. Наракы барып туй эткен көрдүңөр, Бул жакта мынакей. Бүт даяр достор. Канча расход кеткен билбейм, бирок машалла өтө мыкты достор. Ушул сарайды көрүп кетем дегендер болсо, адресин жазып коем. Достор, Канат Таксыр, Азамат Таксырлардын доросуна келип калдым. Кайсыл айыл мына жер? Ортосу айылы. Ортосу? Ортосу. Жайлы району, Ортосу айылы. $35.000 берилбеген попугай аттуу матка достор. Өзүңөр бир балагыла кулак жайгашкан жери, кулактын узундугу, тумшук карбоноз попугай. Бул жерде яма жок, чукур көрдүңөр, Көбүндө яма болуп калат, бул яма жок. Таза бул, мындайча айтканда, заводской карбоноз. Дөңгөлөк дейм да. Туяктарын карагыла. Кел. Жону. Пока. Бираз чочотат бизден. Мына. Костяк мощный. Эми бул менин пикиримде жигиттер. Анан ойлогула, эми туулганда эле арашанот болуп туулган байкелер, силер өзүңөр башкача сындасыңар болот. Попугай боюнча силер толук маалымат билесиңер. Бунун аяк эмес линияга таяк барып такалат. Айтор аягы 80 барып такалат, мээде бүт бар элечи. Бирок основной доминанттын атасы доминанттын линиясына барат экен да. Энеси болсо широкий линиясына. Куйруктары мощный жигиттер карагылачы. Козу берип турбу? Жок, Жашпы? жаш. Мартта бирге чыгат да булар. Тишин көрбөйлү. Бүт эле янкалар берди бар эле полный. Жаш нерсе экен да жигиттер, күчүндө экен да мыначы. Только туйум деген жаныбар. Козу тишкен. Козу тиш чарбаптыр. Тишин жуып атасыңарбы? Көргүлө машалла. Бүт расположение болсо ушунчалык болот жигиттер. Бойду билбейм, а так красота мыкты. Ченелик. Кулак расположение, тумшук. Анан канды өзүңөр бир сыра маалымат алып алсаңар болот. Кандын аяклап такалат аны билбейм. Себеби өздөрү деле чоң количестводо алган үчүн бираз толук маалымат ала элек экен. Бирок койду мындай эле с виду мен балып атам. Аябай сонун кулактын жатышын көрдүм. Эми неме кылчы?